Түркстанды орусташтыруу колониялык улутчул саясаттын негизи катары 20-кылымдын башында мурдагыдан да күч алган. Буга 1911-жылы 31-октябрындагы чөлкөмдүн генерал-губернаторунун областтык аскер губернаторуна жергиликтүү эл бизди келечектеги орус дыйкандардын ишин жасай турган материал катары кызыктырат. Ошондуктан аларга бүт орустарды сыйлоону канына сиңдирүү керек. Эгерде кимде-ким баш ийгиси келбесе, жеринен ажырап чакырчылыктан өлөт же Россия алар менен кош айтышат деген көрсөтмөсү күбө. Көтөрүлүштүн негизги себептеринин бири орус дыйкандарынын көп санда көчүп келүүсү жана аларды отурукташтырууда кыргыздарга карата зомбулуктун күчөшү болгон. Орус дыйкандарын борбордук бөлүктөн көчүрүү иштерине 1896-1916 жылдары эле 237 миллион 310 миң 236 рубль жумшалган. 1916 жылы Түркстандагы жалпы калктын 6%-ын түзгөн орустарга айдоо үчүн жарамдуу жердин 57,7% берилген. Ал эми калктын 94%-ын түзгөн жергиликтүү эл айдоого жарамдуу жердин 42,4%-на гана ээ болгон. Келген дыйкандар кыргыздарды адам катары көрбөй, суунун башын ээлеп алышып, кыргыздарга суу бербей, аларды жерлерин таштап кетүүгө аргасыз кылышкан. Соода-саттык мамилелеринде да орустар кыргыздардын чакырчылыгынан пайдаланып, алардан күзүндөгү козуну 80 тыйынга, торпокту 1,5 сомго сатып алышкан. Жергиликтүү калктын малын ар кандай шылтоолор менен тартып алышкан учурлар көбөйгөн. Падышалык бийлик жергиликтүү элдин каршылыгынын алдын алып, Түркстандагы куралдуу күчтөрдөн тышкары келген дыйкандары да куралдана баштаган. 1891-жылы 29 ноябрда эле падыша өкмөтү келген дыйкандарды куралдандыруу жөнүндөгү документти бекиткен. Келген дыйкандарга таратып берүү үчүн Сырдария областы 1500 мылтык алган. Орус дыйкандарын куралдандыруу Анжан көтөрүлүшүнөн кийин күчөгөн. Ошол 1898-жылы Жети Суу областына келгендерге 300 мылтык ок дарысы менен таратылган. 1901-жылы маалымат боюнча Түркстанда келген дыйкандардын колунда 18,7 миң мылтык ок дарысы менен болгон. 1916-жылы көтөрүлүштүн алдында Жети Суу областындагы келген дыйкандардын 43% куралданган. Демек, кары картаң, бала чакадан башка курал алып жүрүүгө жараган келгендер толук куралданган эле. Өз жери үчүн күрөшкөн кыргыздарды атып салуу адаттагы көрүнүш болуп калган. 1914-жылдан баштап дүйнөлүк биринчи согушка Россиянын катышуусу ансыз деле эзилип кыйналган турган колониялык элдин башына мүшкүл болгон. Кыргыздар да жалпы элге түшкөн кыйынчылыктан четте калбастан согушка акча, кийим-кече, атчан аскерлер үчүн кыргыз жылкыларын жөнөтүп турган. 1916-жылы 25-июнундагы падышанын Түркстандын элдеринин аскердик курактагы 19-дан 43-кө чейинки эркектерди согуштук коргонуу жумуштарына алуу жөнүндөгү указы ансыз да падышачылыктын эзүүсүнө, кемситүүлөрүнө, жеринен ажырагандыгына араң чыдаган элди биротоло дүрбөткөн. Падышанын жогорудагы буйругу боюнча Түркстандын Сырдария областы 60 миң, Самарканд областы 32,5 миң, Фергана областы 51,3 миң, Жети Суу областы 43 миң кишини жөнөтүүгө милдеттендирилген. Мурдатан эле колониялык эзүүнүн запкысы жанына баткан эл эми колго курал алып ачыктан-ачык боштондук күрөшкө көтөрүлүүгө аргасыз болгон. Көтөрүлүш 1916-жылы 4-июлда Самарканд областынын Кожен шаарында башталып, тез арада Сырдария, Фергана областтарына тараган. Фергана областындагы июль айындагы көтөрүлүшкө кыргыздар активдүү катышкан. Анжан уездинин калкы чечкиндүү аракеттер менен падышанын указын аткаруудан ачык эле баш тартышып, атайын түзүлгөн тизмелерди жок кылышкан. Бийлик өкүлдөрүнө, падыша чиновниктерине кол салышкан. Көтөрүлүшкө Кокон, Наманган уезддериндеги тоолук кыргыздар да активдүү катышышкан. Наманган уездиндеги көтөрүлүшкө Таласбай Алыбаев жетекчилик кылган. Боштондук кыймылы Кетментөбөгө, Чаткалга, Тогуз-Торо өрөөндөрүнө тараган. Ош уездиндеги көтөрүлүш Сулайман тоосунун этегиндеги 10 миңдей адам катышкан жыйын менен июлдун башында башталган. Өзгөндөгү көтөрүлүш да курч мүнөздө өткөн. Август айына карата Кыргызстандын түштүгүнүн көпчүлүк бөлүгү көтөрүлүшкө тартылган. Кыргызстандын түндүгүндөгү көтөрүлүш Түркстандын башка чөлкөмдөрүндөгү толкундоолордон айырмаланып, өтө курч мүнөздө болгон. Бул жакта элдик кыймыл мыкты куралданган падыша аскерлери менен куралдуу кагылышуу деңгээлинде өткөн. Көтөрүлүшкө кыргыз эли менен катар бул аймакта жашаган башка элдердин көпчүлүгү, казактар, уйгурлар, тунгандар жана башкалар катышкан. Жети Суу областынын ар кыл элинин өкүлдөрүнө катышкан алгачкы жыйын 10-июлда Каркыра жарманкесине жакын Каман-Карагай деген жерде өткөн. Кеңешмеде аскерге киши бербөө, керек болсо колго курал алып падыша бийлигине каршы күрөшүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Көтөрүлүш июль айында башталып, августта күч алган. Түндүк Кыргызстанда алгачкылардан болуп куралдуу көтөрүлүшкө кеминдик кыргыздар чыгышкан. Бул көтөрүлүштүн жетекчиси катары манап Мөкүш Шабдан уулу хан көтөрүлгөн.
Жергиликтүү элдин өз жериндеги феодалдык төбөлдөрдү хан көтөрүп өздөрүнө жетекчи кылышы элдин аң сезимине сиңген салты менен байланыштуу болгон. Колониялык саясаттын азабын тарткан кыргыз элинин көпчүлүк төбөлдөрү кыйын кезеңде эл менен бирге болушкан. 8-августта Токмокко жанаша жашаган айылдардын калкы көтөрүлгөн. 9-августта Ыбырайым Төлө уулу жетектеген көтөрүлүштөрдүн чакан тобу Ысык көлгө бара жаткан аскерлердин жолун тороп, 178 мылтык жана 30 миңден ашуун ок дары жүктөлгөн арабаны колго түшүрүп алган. Ошол эле учурда Сарбагыш жана Атаке болуштуктарына чыккан көтөрүлүштөр кеминдеги Новороссийское кыштагын, казак орустардын Самсоновка станциясын курчап турган. Август айынын орто ченинде көтөрүлүш Пишпек уездинин 12 болуштугун кучагына алат. Ысык көлдө, Таласта да көтөрүлүшчүлөр күч алат. Көтөрүлүшкө Теңир тоодогу кыргыздар да активдүү катышкан. Кочкор өрөөнү бул жактагы көтөрүлүштүн чордонуна айланат. Көтөрүлүштөр Болуш Канат Убуке уулун хан көтөрүп өздөрүнүн башчысы кылып шайлашкан жана ага баш ийүүгө ант беришкен. Ал 30-40 барданке, бинтон, кош ооз түтөтмө мылтык, негизинен шыргыйдан жасалган найза, айбалта менен куралдаган 2-3 миңдей аскери менен август айынан баштап Кочкордон Шамшынын бели аркылуу Чүйгө аттанган. Канат хан жетекчилик кылган көтөрүлүшчүлөр Алматы менен Ташкенттен келген 1,6 миң падыша аскерлери менен беттешкен. Өтө начар куралданган кыргыз көтөрүлүшчүлөрү Замбирек, мылтык менен куралданган регулярдуу аскер бөлүктөрү менен жан аябай салгылашып, эрдиктердин үлгүлөрүн көрсөтүшкөн. Алардын көпчүлүгү эркиндик үчүн баатырларча курман болушкан. Көл кылаасындагы көтөрүлүш да өтө курч мүнөздө өткөндүгү менен айырмаланган. Бул жактагы көтөрүлүш 5-августта башталып, 10-августта бүткүл Ысык көл кылаасын, Каркараны кучагына алат. Каркарадагы көтөрүлүштө кыргыздар, казактар, уйгурлар жана дунгандар ал жактагы 500дөн ашуун дүкөн чөлөрү талкалашкан. 11-августта кыргыздар менен дунгандар биргелешип Караколго чабуул коюшкан. 13-14-августта көтөрүлүшкө Челпек, Бөрүбаш айылдарындагы сарт калмактар да активдүү катышышкан. Көтөрүлүш башталаары менен эле анын Түркстанга тарашынан корккон падыша өкмөтү согушуп жаткан армиядан генерал Куропаткинди чакыртып, аны Түркстандын генерал-губернаторлугуна дайындаган. 1916-жылы 17-июлунда Түркстанда согуштук абал жарыяланып, согуш министринин буйругу менен Түркстанга 11 батальон, 3,3 миң казак, орус жөнөтүлгөн. Алар 42 замбирек, 69 пулемет менен куралданган. Падыша өкмөтү Сырдарья, Самарканд, Фергана областтарындагы көтөрүлүштөрдү июль айынын аягында басып коюуга жетишкен. Жетису областы жогорку областтардан келген дыйкандардын көптүгү, ошого жараша жергиликтүү элдин келгиндер тарабынан көбүрөөк зордук көрүп, жер суу маселесинин өтө курт кеткендиги менен өзгөчөлөнүп турган. Жетисууда көтөрүлүш башка областтардагы козголоңдор басылып калганда башталгандыктан, орус төбөлдөрү Түркстандагы куралдуу күчтөрдүн баарын аталган областтагы көтөрүлүштү басууга жумшаган. Жалпысынан алганда Жетисуудагы көтөрүлүштү басуу үчүн Түркстан генерал-губернаторлугунун аймагынан куштуу куралданган 6530 аскер келген. Алардын 1105-и атчан аскерлер болгон. Кийинчерээк согуш министринин буйругу менен дүйнөлүк биринчи согушта согушуп жаткан аскерлерден 2 орус казак полку, 240 атчан чалгынчылар, 16 замбирек жана 47 пулемет кошумча жөнөтүлгөн. Мындан тышкары келген дыйкандардын 43% буга чейин эле куралдандырылганын айтканбыз. 1916-жылы 15-августунда Жетису областынын аскер губернатору Фильбаум орус дыйкандардын көтөрүлүштөр басуу үчүн атчан жана жөө кошундарын түзүү жөнүндө көрсөтмө берген. Түркстандын генерал-губернатору Куропаткин көтөрүлүштөрдү жазалоону жеңилдетүү үчүн 1916-жылы 12-августунда убактылуу аскер талаа сотторун түзүүгө буйрук берген. Айры, чалгы, найза, кылыч, сойул, барданке, бараң, бир аз мылтык менен куралданып, чар-жайыт көтөрүлгөн элди басып коюш падыша аскерлери үчүн анчалык кыйынчылыкка турган эмес. Кыргызстандын ар кайсы чөлкөмүндө чыккан көтөрүлүштөрдү мыкты куралданып, согуш тактикасына үйрөнгөн казак-орустар өтө камкордук менен жазалап кыйратып турган. Августтун аягында Пржевальскиден анча алыс эмес жерде көтөрүлүштөр менен жазалоочулардын ортосунда акыркы ири салгылашуу болгон. 21-августта бул жерде 4000дей көтөрүлүшчү оң, сол канат болуп душманга бир нече ирет чабуул коюшкан. Ал эми 28-августта түптөгү салгылашууга 7000ден ашуун көтөрүлүшчүлөр катышкан. Сентябрь айында падыша аскерлери менен майда кагылышуулар гана болбосо көтөрүлүш негизинен жеңилген. Падыша өкмөтү көтөрүлүшчүлөрдү аяосуз басууга, жергиликтүү элди кырып жоюп, мал-мүлкүн тоноп, айылдарын өрттөөгө көрсөтмө берген. Келген дыйкандарга көтөрүлүштүн натыйжасында чыгымдарын көтөрүлүштөрдүн мал-мүлкү аркылуу толуктап алууга уруксат берген. Ал эми аскер талаа соттору көтөрүлүшкө катышкандарды атууга өкүм чыгарышып, ошо замат өкүмдү аткарып турган. Жазалоочу отряд жана аларга жардам берген келген дыйкандар көтөрүлүшчүлөрдү гана эмес, көтөрүлүшкө катышпаган тынч элди, кары-картаң, жаш балдарды, аялдарды кыргынга учураткан.
Мисалы, Беловодскийдеги 500дөн ашуун кыргыздарды көтөрүлүшкө катыштыңар деп сарайга камашып, эртеси баарын мыкачылык менен өлтүрүшкөн. Ушундай эле окуя Ысык көлдүн башындагы Теплокульченко айылында болуп, 500дөй киши өлтүрүлүп, 100дөн ашык адамдын өлүгү Ак Суу суусуна ыргытылган. Пржевальск шаарындагы жергиликтүү 700 дунгандан 6 гана киши тирүү калган. Тукум курут болуп кырылып калуудан чочулаган кыргыздар сентябрдын аягынан баштап өз жерин таштап башпаана издеп Кытайды көздөй үркүшкөн. Жан далбаса кылып колуна тийген буюмдарын, талануудан калган малын айдап, азып-тозуп качкан кыргыздарды жазалоочу отряд менен келген дыйкандардын кошундары артынан сая түшүп кууп, жеткен жерден кырып, мал-мүлкүн талап жүрүп отурушкан. Үркүн кыш мезгилине туура келип, далай адамдар ак кар, көк муз баскан ашуу, элдерден өтө албай кыргынга учураган. Жазалоочу отряддардан Чүй жана Ысык көл өрөөнүнүн элдери өзгөчө көп жапа чеккен. Ушул кыйыл кезеңде элин кыргындан сактап калуу үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрдү жасаган эрдик азаматтар болгон. Алсак, Чүй өрөөнүнөн чыккан болуш Дүр Соронбай уулу, Ысык көлдүн белгилүү инсан Кыдыр аке, Суусамыр өрөөнүнөн түркмөн болуш падыша бийлигинин өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, өздөрүнө караштуу 400-500 түтүн элдерин Кытайга качырбай кармашып, жазалоодон, азап-тозоктон куткарып калышкан. Бирок кыргыз элинин көпчүлүгү жазалоочу аскерлердин кыргынынан кутула алган эмес. Өлгөндөн аман калгандар Кытай жергесине баш калкалаган. Кытай маалыматтары боюнча Жети Суу областынан Кытайга 332 миң адам качып барган. 1916-жылы көтөрүлүштө 200 миңге жакын кыргыздар өлүп, Түндүк Кыргызстандын калкы 41,4% азайган. Ошентип, кыргыздардын улуттук боштондук күрөшү жеңилүүгө учурап, жырткычтык менен басылган. Бирок жеңилүү менен аяктагандыгына карабастан, көтөрүлүштүн тарыхый мааниси чоң. Жыйынтыктап айтканда, падышачылыктын улутчул колониялык саясаты ар түркүн алык-салыктардын күчөшү, эл ичинде падыша бийликке каршы нааразычылыкты күчөтүп, улуттук боштондук күрөшкө алып келген. Жеңилип калганына карабастан, көтөрүлүш улуттук аң-сезимдин өнүгүшүнө, жаңы кубаттуу боштондук күрөшүнүн бышып жетилишине түрткү болгон.